Чет өлкөдө ишке орношуу учурунда алдамчылардын курмандыгы болбоо үчүн эмне кылуу керек? Алдамчылыктан качуу үчүн төмөнкүлөргө көңүл буруңуз. Өтө жакшы шарттар. Эгер келишимде так эмес формулировкалар болсо же жогорку маяна жана минималдуу талаптар убада кылынса, бул эскертүү сигналы. Ишке орношуу жана визаны кепилдөө. Эч бир агенттик сиздин программага кирериңизди же виза аларыңызды кепилдей албайт. Терс пикирлер жана расмий эмес байланыш каналдары. Агенттик менен кызматташуудан мурун анын сын пикирлерин окуп чыгыңыз. Эгер байланыш мессенджерлер же социалдык тармактар аркылуу гана жүрсө жана расмий байланыш даректери жок болсо, бул шек жаратуучу көрүнүш. Иш берүүчү тууралуу маалыматтын жоктугу. Ишенимдүү агенттиктер иш берүүчү тууралуу толук маалымат беришет. Эгер маалымат жашырылса, андай агенттикке ишенбеңиз. Басым жана шаштыруу. Алдамчылар көбүнчө келишимде мыйзамсыз шарттарын жашыруу үчүн чечимди тез арада кабыл алууну талап кылышат. Басымга алдырбаңыз, сак болуңуз. Маалыматты, лицензияларды жана шарттарды текшерип, өзүңүздү алдамчылардан коргоңуз.